Министрлер кабинети электрондук сооданы, технологияларды жана инновацияларды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ар тараптуу колдонууну улантат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Албек Касымалиев Кыргызстандагы биринчи Lemon Shopping маркетплейсинин ачылышына арналган иш-чарада билдирди. Ал бул долбоорду заманбап технологияларга жана инновацияларга багытталган олуттуу кадам катары кароого болорун белгиледи. Бул маркетплейс биздин ишкерлерге өз бизнесин жаңы деңгээлге көтөрүүгө, сатууну көбөйтүүгө, кардарлар базасын кеңейтүүгө жана өз товарлары менен кызматтарын ички эле эмес, тышкы рынокко сунуштоого чоң шарт түзөт. Сиздер билгендей, базар экономикасынын кыймылдаткыч күчү бул соода. Рыноктогу суроо талапка жараша өндүрүш өнүгөт. Кайсы ишкерлер, кайсы мамлекеттер сооданы жакшы жүргүзсө, ошолор алга озуп чыгат. Ал эми технология өзгөчө кеңири колдонулган технотрон доору деп аталган, ошондой эле маалымат океанынын толкуну таасир берген маалымат коомунун доорунда ушундай маркетплейстер өзүнчө жол көрсөткөн маяк болуп, ошол эле убакта жүктөрдү топтогон порт болуп кызмат кылып, ишибизди олуттуу илгерилетет. Lemon Shopping биздин ишкерлер менен кардарлар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, глобалдык санариптик экономикада Кыргызстандын позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөт.